Biz азыр болсо ошо бүгүнкү күндө баштаган күндөн баштап мына экинчи үйүбүзгө келдик. Бул жакта дагы кыйналып турган эжеке бар экен. Азыр ошо эжекеге дагы ушу Алтын Нар Зекет фонду менен Алтын Нар Зекет фондунун башкы мүдүрү ошо Хабиб мырза ошондой жанакындай эле келечек имамы, келечек айылынын мечитинин имамы Талгат мырза менен чогуу келдик. Азыр бул жакта эжеке кандай абалда экенин анда чогуу көрөлү. Mojelge ekинчиге. Канча балаңыз бар? Зекет берет да. 3 балаңыз бар, Атайын Алтын Нар Зекет фондунан келдик да силерге. Алтын Нар Зекет фондунун ошо президенти Хабиб мырза. Анан ошо өзүңүздөрдүн келечек айылынын келечек мечитинин имамы Талгат мырза айткан боюнча мына силерге келдик. Муктаж адамга бул закатка болгон адамга бул 15 000 мен закат алаларсың. Бул 15 000 сом атайын. Рахмат. Кудайдын акчасы деп. Мынакей Алла разы болсун. Атайын ушул үйдө жашайт экенсиз да. Жумушуңарда, ишиңерде ийгилик болсун байке. Ар дайым ушундай жардамыңарды берип, жакшы баталарды алып жүрүңүздөр. Ден соңуңар болсун. Жамандык көрбөгүлөр. Рахмат. Эл арасында жашап. Мен өзүм меге жашайм. Урматтуу көрүүчүлөр, ушул жакта Батирде жашайт экен. Анан бул мырза жубайы менен дагы 2 баласы бар экен. Анан чындыгында өтө муктаж болуп кыйналып аткандыгына байланыштуу чакырган экен. Алтын Нар Зекет фондунан атайын 15 000 сом зекет берилди. Рахмат силерге да, ден соңуңар болсун.